Рыспай Сарногоев Көйгөй айылынын тургуну. Ал өзү жашаган айылга таза суу тартуу үчүн аракетин жасап, тиешелүү тараптарга кайрылган. Учурда каарманыбыздын тилеги орундалып, айылына таза суу киргизүү иштери башталды. Биздин Кыргызстанга ошо дүйнө жүзүлүк банктын ушундай долбоору келди деп жарыя болду. Кыргызстан боюнча жүрүп атканын баары ишин көрүп, мен дагы ошондо долбоорду жазып, кайрылуу жазып, Бишкекке барып ушулардын баарын тапшырганга аракет кылдым. Ошо долбоор ишке ашырылып, мына биздин айылга бул жеңген, долбоор жеңген фирмалар келип иштеп, жумушту баштап атат. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Бул таза суу 80 метрден чыга турган таза суу. Бул таза сууду иштеп калса, бул ишканада бир 10-15 киши иштеп калат. Бул Көйгөй айылындагы башкы суу сактоочу жайдан айылга суу жеткирүүчү негизги түтүктөр. Алгачкылардан болуп суу түтүктөрү орнотулуучу жер казылып, жайгаштырылууда. Мында суук түшкөнгө чейин жумуш улана берет. 225 диаметрдеги 2 турба, мына траншейдин астын баары тазаланып, мягкий грунт төшөлүп, азыр процесс турбаларды дальше клеить етіп, ona уту бирге жеткен кезде турба төшөлүп, кайра үстү мягкий грунт менен засыпать этилип, опрессовка жасалып, анан кийин барып туруп, бул обратно засыпка болот. Бул водоводдон көчөнүн башына чейин быйылкыга жумуш каралган. Көйгөй айылы боюнча 33 чакырымга таза суу кирет. Бул айылды толук таза суу менен камсыздайт. Трассанын иштерин казып, трубалары жаткыруу иштери жүрүп атат. Бул эми суук түшкөнгө чейин уланат. Анан суук түшкөндөн токтоп, калган иштери жаз мезгилине туура келет. Ошол мезгилде башташат. Жаңы эле мынакей сиздердин астыңыздар эле атайын ошо Арис тарабынан долбоордун проектилерин чийген адамдардын авторлору, өкүлдөрү келип, алар дагы жеринде иш менен таанышып кетишти. Таза суу тартуу учурунда жергиликтүү тургундар үчүн ар кандай ыңгайсыздыктар жаралгандыктан түшүнүү менен кабыл алууга чакырышат. Керкүү жерлерде, көчөлөрдө келип казуу иштеринде багы тоскоолдукту жаратпай, туура түшүнүү менен кабыл алуусунда учурдан пайдаланып суранып өтөт элек. Өздүк салымыбыз ошол бул жерде ар бир көчөгө келип, жанагы кольцолору коюлат да, кольцолорду коюлганда ошордон бир кольцодон бир 5-6 үйгө тартып кетет да. Адамдар ошо өздүк салымыбыз ошо жеке абоненттер болот. Бул жерде ошо абоненттер өздөрү тартып киргизип кетиш керек. Ошол биздин баягы өздүк салымыбыз болот да. Көйгөй айылынын эли буга чейин 2-3 метр тереңдиктен чыккан кудуктагы суудан ичип келишкен. Айылга минтип таза суу кирип жатканына тургундар кубанууда. Заман өнүгөт деген ушул. Элибиз куда каласа, айылыбыз таза суу ичип, бала чака сүйүнүп калат экен. Рахмат эл журтка, башчыларыбызга. Көйгөй айылына таза суу Аристин калкты таза суу менен камсыздоо долбоорунун алкагында киргизилип жатат. Жалпы сметалык наркы 156 миллион сомду түзөт. Ушул тапта Кең Кол айыл аймагына караган бардык айылдарда Арис программасы аркылуу таза суу кирип жатат. Баасы 500 миллион сомдон ашат. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас району.